Бүгүнкү биздин маегибиз каскадер, гимнастка, актриса, цирк өнөрпозу Асанайым Ашырова менен болмокчу. Асанайым ден соолугуна байланыштуу өргүдө болсо дагы төрүбүзгө келип конок болуп кетти. Саламатсыздарбы? Мен абдан ыраазымын. Ушинтип бизди унутпай, ошо культура, спорт адамдарын унутпай, ушинтип чакырып суроолорду бергениңиздер үчүн. Мен өзүм жөнүндө кыскача айта кетсем, мен негизи ошо гимнастика жагына жана балет жагына ошо 4 жашыман баштаган. Баягы спорт бии деп коет, ошо спорт бийине барып, ошо 4 жашыман баштап гимнастиканы да ошол эле учурда алып кеткенмин. Кийин ошо балет жагына дагы, ошо балет искусствосын өтө жактырып, өтө сыйлаганым үчүн ошо балет искусствосуна дагы кеткем. Ал жакты дагы ошо бүтүрүп, ошол эле ошо балет искусствосунда жүргөн учурда эле мен ошо аттар менен дагы аралашып иштеп калдым. Кийин ошо мен циркке, биздин ошо Кыргыз мамлекеттик циркине бир постановка боюнча баргам. Циркте баягы аттар үстүндө иштегенге ошо кастинг болуп жатат. Андан кийин ошо сиздин фактураңыз бизге жагып жатат дегенде, баягы өзүм дагы ошол маалда баягы аттарды аябай жакшы көрчүмүн да. Андан кийин ошо баягы аттардын сүрөтүн тартып, коллекция жасап эле ошентип жүрчүмүн. Анан деги эле өзгөчө мага ошо аттардын көздөрү жакчы да. Анан ошо аттарга баягы ойногонго кастинг болуп жатат дегенде ушундай бир көзүм жанып кетти да. Андан кийин ошо кастингке барып катышып, ошо 5 кыздын арасынан өтүп кеттим. Ошо бир жалгыз статичный цирк. Анан болгондо да мамлекеттик цирк болуп аткандан кийин биз ушул мекемени, ушул мекемеге көңүл бөлүп, мындай көтөрмөлөп карасак жакшы болмок да. Негизи эмнеге дегенде, бул цирк өтө көп жылдардан бери баягы капитальный ремонт болгон эмес да. Баягы эстетический ремонт деп коет, бирок андан сырткары ошо биздин цирк капитальный ремонтко муктаж болчу дагы болуп келет азыркы учурга чейин. Анан эми азыр бизде циркте ошо жаңы баягы мамлекет менен коюлган жаңы директор иштеп жатат. Ал эми мен ойлойм, менин жеке оюм, жаңы директорго убакыт берилиш керек. Даже ошо 1 жыл болоюн деп калды. Анан эми бул деген өтө чоң иш. Анан ошо 1 жылдын ичинде баягы адамды эчтеке кылган жоксуң, давай кет деген бул туура эмес нерсе. Убакыт берилиш керек. Баягы көрүш керек, адам кандай иштеп атат, кандай жаңылыктарды киргизди. Ал эми бул жөн эле баягы сырттан карап отурбай эмес, ошол эле коллектив, ошол эле артисттер, ошол эле администрация баарыбыз биргеликте биз ынтымактуу болуп, ушул директорго поддержка көрсөтүп, биз баарыбыз чогуу иштешибиз керек. Буга чейин баягы гимнастика, аба гимнасткасы болуп дагы иштеген. Мен бир костюмду эгер жаңылбасам, бир 8-9 жылга жакын кийдим да. Мисалы бул как воздушный гимнастка аттары, биздин костюмдар негизи баягы трюкка жараша болот. Мисалы трюкта асманда иштеп атканда, абада иштеп атканда, өтө сложный трюк жасап атканда костюмдарыбыз айрылып кетет да, мисалы. Андан кийин ал нерсе 10 жыл кийиш бул өтө мүмкүн эмес да, бирок биз ошону мүмкүн кылып, баягы жамаган жерлерин жамап, кайра өзүбүз ошо жаңылантып, баягы жыртык жерлерибиз көрүнбөсүн деп кайра ошо чаптап ушинтип иштечүбүз да. Ал эми бул мен ойлойм, бул ошо мамлекеттин баягы көңүл бөлүнбөгөнү үчүн бул жер баягы аксап калган да, ошол жери. Анан эми биздин ошо эң жакшы артисттерибиз ошо чет мамлекетке кетип калып атат. Эмнеге дегенде, анткени
жакшы шарттар түзүлүп берилип атат. Костюм десе костюмдай, баягы акча шарты десе ал жагы дагы жакшы каралып. Мисалы биз ошол эле шарттарды мисалы Кыргыз мамлекет циркинде түзүп берсек, ошо биздин баягы эң жакшы кетип калган артисттерибиз, алар албетте артка кайрылып келсе болот беле деген дагы бир маселе көтөргөн болчумун. Бирок бул нерсе баягы комплексный бир каралбаса, мындай чечиш оңой эмес экен да. Видеоклиптерге дагы өтө көп чакырып жүрүштү. Андан кийин бош учурумда баягы тартылчумун дейм, албетте баягы сценарийди окуп, карап, кандай роль болду экен деп. Болот Төлөнөт Шамшиевдин дагы ошо биздин агайыбыздын ошо киносунда дагы тартылган болчумун. То есть одна из главных ролей «Призрак Орехового леса» деген. Ал фильм деген ошо Россия деңгээлинде баягы фестивалга тартылып аткан кино болчу. Андан кийин азыркы учурда ошо консервацияда турат. Бирок мен үчүн бул өтө чоң сыймык. Мен ушул биздин ушул өтө күчтүү режиссер менен иштегеним үчүн мен аябай сыймыктанам. Андай сунуш мен канча мамлекеттерге чыктым. Как универсальный артист катары көп эле сунуштар болгон. Анан эми баягы жүрөгүң ооруйт да, эгерде сени чакырып ушундай болгон шарттын баарын түзүп беребиз, бирок Кыргызстандын желегин унутушуңуз керек дегенде мындай кандай десем, ичиң ачышат биринчиден, экинчиден ошо биздин мамлекетке кичине жаның кейип кетет да. Бул эч кандай баягы секрет эмес. Биздин ошо мамлекеттик майына бизде деген баягы высший категория болуп бөлүнөт, первый, вторая, третья болуп бөлүнөт. Эми ар кайсы категориядан баягы 2,5 миң сомдон баштап бир 5,5 миң, 6 миң сомго чейин, кээ бирлер ошо 7,5 миң сом, 7 миң сом ушундай алат да. Бул посещениядан дагы чыгып калат да. Бизге мисалы мындай эле жеке санаганда баягы свет, вода, анан газ деп келет да. Ошонун баарын санаганда эле бир 3 миңге жакын чыгып калат. Баягы кышында особенно отопление көп чыгат го. Канча еще сколько человек прописан болсо, мисалы бир жолу мындай болгон, мен зарплата алгам 4500-600 сом. Анан баягы свет, газ деп отуруп баягы 2800 сом болгон. Ошону барып төккөнсүң, калган баягы 2200 сом калган. 1000 сом мисалы бирөөгө карыз болсоң бересиң, ал жакта 1200 сом калат. Ошо 1200 сомго мисалы бензин кыйдырасың и калган до следующей зарплаты мисалы баягы айткандай баягы воздухом питаешься да. 2019 жылы ошо Конфедерация этноигр, ошо биздин көчмөндөр оюндарынын оргкомитети жагынан жана ошондой эле Сауд Аравия баягы организаторлор жагынан бул Camel Fest деген фестиваль болгон. Биздин ошо Кыргызстандын атынан спорт чеберлери жана ошо маданият чөйрөсүндө иштеген чеберлери 2,5 миңге жакын киши учуп барганбыз. Ошо Camel Festке катышабыз, ошо биздин Кыргызстандын желегин көтөрөбүз деп. Ал эми ошо 2019 жылы ошо Camel фестивалда 8 мартта генералдык репетиция учурунда, мисалы 9 мартта биз уже выступление болмокта. А 8 мартта ошо биздин ошо участниктердин баягы саналуу бир участниктердин шалакылыгы боюнча анан ошо баягы атчандардын руководительдери боюнча бизде шалакылык болуп калганда, анан кийин мындай кандай десем столкновение болгон да. Мындайча айтканда эми баягы кээ бир көрүүчүлөр айтып атат да, эми баягы бизге мисалы атайлап жасагандай көрүндү депчи. Мисалы бизде деген жок да баягы
кыргыздардын оюндарында баягы кыз куумайда баягы бир эркек 3 же 5-4 кызды кубайт да. Бир эле ар бир парадан мына бир кыз бир бала болот да негизи. Анан ал күнү 8-мартта андай эмес болуп калган да, ошо тилекке каршы. Оргкомитет негизи баягы ошончо 2,5 миң кишини чыгарып кетип аткандан кийин толук түрдө ответственность несут. Бул баягы кагазда да жазылган нерсе, договорда дагы жазылган нерсе. Демек, ар бир жаран страховкасы болуш керек. И мындай нерселер баягы мен ойлойм кайталанбаш керек да. Анткени мен баягы 3 күн страховкасы жок болгон үчүн 3 күн мен госпитальда баягы кандай десем эми карандысыз жатып калдым да. А негизи мен осы биринчи күн ошо поступление болгондо алар айтышканда срочная операция депчи, срочная госпитализация болуш керек, потому что буту деген чачыраган, биринчиден буралып калган, экинчиден внутреннее кровотечение депчи. Анан мен эми 3 күн жаттым. Ошол жерде врачтар айтты, эгерде сепсис болуп азыр бул кыз комага түшүп калса, бул кызды мындай жөн жерден эле жоготуп аласыңар депчи. Ошондуктан срочный консилиум кылыш керек, мындан ары күтпөшүбүз керек деп. Биз деген Сауд Арабиянын баягы гражданиндери эмеспиз да. Биз Кыргызстандын атынан чыгып кетип аткан соң, Кыргыз оргкомитет ушу биздин жарандарга баягы ответственность несет да. Эмнегедир оргкомитет баягы страховканы кылбаган үчүн арабтар айтты да, эми ладно, биз ошо оргкомитетти күтө берсек, бул дагы бир 15-20 күнгө созулуп кеткен тат депчи. Арабтардын врачтары уже айтты да, күтүүгө болбойт депчи. Болбойт деди. Мындан ары күтүүгө болбойт. Анткени дагы күтсөк сепсис болуп кетет. Сепсис болгондон кийин биз бутту кесишибиз керек деп. Ал жерде мисалы эч ким кулаган эмес, мисалы алдыда турган кыз ал башка мындай показанияда айтып алып атат, мени деген баягы ат менен секирип өткөн депчи. Эми өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр, ошо ат үстүндө ошол кыз отурса, мен ал кызды кантип тепселеп, кантип аттап кетем да, бул баягы болбогон нерсе да. Анан бир маалда айтышты, аттын астында калып калды депчи. Мисалы деген эмнеге деп суроо берип атса, анткени мас болчу депчи. Эми бул өтө баягы туура эмес сөздөр деп ойлойм, калп сөздөр. Анткени өзүңүздөр билесиздер, Сауд мамлекети бул өтө закондору өтө күчтүү иштеген мамлекет. Орусча бир пословица бар. Если хочешь видеть и знать, какая это страна, посмотри, какая у них культура и какой у них спорт. Анткени ар бир мамлекеттин бети бул культура жана спорт.